Айттыңыздар өткөндө көмүрдү Қазақстандан албастан кийинки жылы Кыргызстандан алабыз деп атасыздар, туурабы? Бүгүнкү күндө ошол көмүр өндүргөн ишканалар даяр ошончо көмүрдү силерге тапшырганга? Зиядин Исламович, туура айтасыздар. Биз муну айтып эле келатабыз. Эмки жылдан баштап Бишкек жеби бүткөндө реконструкция толугу менен жергиликтүү көмүргө өтөбүз дегенди айтып келатабыз. Бул максатты биз койдук. Көмүр кендерди иштеткен компаниялардан. Эми биз ар бир вторник сайын өзүбүздө ушул консорциум 12 ири компаниялар кирет, көмүрдү иштеткендер. Ошолор менен биз дагы пландаштырып ар жума сайын эме кылып жүрөбүз. Өзүбүздүн прогноздорубузду алып. Эмки жылкыга туура айтасыздар. Эмки жылкыга 1 миллион 200 миң тонна жергиликтүү көмүр толугу менен ТЭЦке кириш керек. Бизде мындай мүмкүнчүлүк бар. Биз муну ала алабыз. Бирок болду. Мына Айбек Рыспекович айтып кетти го, эми болуп атат. Кара кечеден жол маселеси. Ошону да чечсек, мен ойлойм, ошо июнь айга чейин, эмки жылкыга чейин биз чечебиз бул маселени. Жакшы, рахмат. Азыртадан киришкиле деген максатты айтып келип атат да мунчу. Жакшы. Анан экинчи суроо. Былтыркы жылы канча электр энергия өндүрүлдү Кыргызстан боюнча? Убакыт токтоп турла. 12 миллиард киловатт саат. Мен жаңылсам берден азыр мен оңдоп кетчү. 12 миллиард саат. 12 миллиард саатта. Энди орточо баасына көбөйтүңүздөр, акча каражатта канча акча түштү? Сатылгандан. Убакыт токтоп турлачы убакытты. Жалпысынан биз 12 миллиард киловатт саат өндүрсөк, ошол акчасы бир 14-15 миллиард сом болот. 14-15 миллиард сом болот. Айбек мырза, мындай так айтсаңыз, мына мынтеле эсептели болсо, 700гө чейин 70 тыйындан, 700 киловатт өткөндөн кийин 2 сом 16 тыйындан. Орточо баасын алып көрүңүз эми мына. 15 миллиард сом болот. 15 миллиард сом бул промышленныйды, калктыкын, бюджеттикин баары тең кошуп, орто эсеп менен санаганда. Мына жылына демек силерге 15 миллиард акча түшөт, туурабы? Саттан. Силер ушул акчаларды каяка жумшайсыңар? Бизде жылына 15 миллиард сом акча өзүбүз ошо өндүрөбүз, ошону сатып табабыз. Тилекке каршы биздин чыгашабыз 8 миллиардка көбүрөөк. Ошондо бир 22-24 миллиарддын тегерегинде болот ошол чыгашабыз. Бул жерде бизде ремонттук компанияларыбыз бар, отун алабыз, анан кийин ошо ички иштерибиз бар ошо. Мен айтып коеюн, мен эмне үчүн айтып атамын. Мына айыл жериңе барсаңар азыр, дагы деле трансформатор жетпейт, дагы деле зым жок, эч көйгөй чечилген эмес да. Ошондон сурап атам, бул акчаларды каяка жумшайсыңар силер депчи. Исламович, бул жерде бир эле маселе, бүгүнкү күндө тарифти бекитип атканда бизде реконструкция боюнча жаңы капиталдык курулуш боюнча статья 0 деп каралат. Жаңы конуштар сиз айтып аткан бул ушу капитальный строительство менен кете турган статьяда, ошондуктан каралбайт. Биз ушу каскадный метод менен карайбыз, ошо бир жерине жаңысын коюп эметсек, ошол жерден бошогон жерин эски жерине коюп эметебиз. Бул боюнча азыр атайын Дүйнөлүк банк менен иштей турган бир программа даярдап атабыз. Ушу жакын арада ушу Ош электро, Жалал Абад электро, Восток электро менен бирдикте карап туруп, ушу жаңы трансформатор, кабель, опораларды алып ушу развитие кылганга. Рахмат. Андан кийин суроом. Могу касса миңди биз өткөндө кабыл алдык, туурабы? Эгер ошого канча киловатт электр энергия биз беришибиз керек бир жылда? Эгерде биз бербей калсак, биз канча штраф төлөйбүз? Касса $1000 боюнча биздин милдеттеме бул 800 миллиондон 1,5 миллиард киловатт саатка чейин каралган болчу. Бул 5 жылдык атайын мөөнөт деп каралган. Ал жерде 2 этапы бар. Биринчиси гарантированный объем, экинчиси сверхгарантированный поставка деп каралган. Ошол поставкасы. Анан кийин бул жерде эми эл аралык практика менен түзүлгөн келишим. Эгерде биз поставка кылбасак, биз 9 центтен төлөп беребиз. Эгерде алар ошо 1 миллиард алабыз деп туруп албай койсо, албаган үчүн 9 центтен бизге төлөп берет. Бул жерде мындай зеркальный эки жактан тең каралган болчу. Бирок мен алдын ала айтып кетейин, мына бүгүнкү күндө мына Камбар ата КС экинчи агрегаты боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жакын арада сиздердин карооңуздарга ратификация боюнча
боюнча келишимди киргизебиз. Токтогулду мынакей сиздер колдоп бердиңиздер. Анын реконструкциясы бүткөндө кошумча 240 мегаватт кошулат. Камбарата 2ден 120 болот. Эмдиги жыл жайында Кудай буйрса ТЭЦ Бишкек бүтсө, ал жерден кошумча 300 мегаватт болуп, ушу жакынкы 5 жылдыкта мынакей өзүңүздөр билгендей бир 500-600 мегаватт кубаттуулук кошулат. Андан тышкары мына Аскар Алимбаев жакшы айтып кетти. Газпром жагын кирип атат. Газпром кирип акылдуу счетчиктер болгондо ушул оптимизация эсебинен дагы жоготууларды азайткандан дагы электр энергия бошот. Ошол көлөмдү биз кымбат баада касса долбооруна сатсак, анда энергетика тармагы өзүн өзү актай турган болот. Демек сиз азыр айтып атасыз, бизде эч кандай коркунуч жок экен. Эртең 2020 жыл келсек, биз касса миңди биз аткарып беребиз деп айтып атасыз, Ошондой болуп атабы? Болуптур.